Allahu akbar, Allahu akbar. Allah Taala maqtovlar jana payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga salom salavattар болсын. Allah Taala berген ne'matlari менен, tavfiqlari менен бүгүн да биз иншалла ушул маҗлисте жыйналып отурабыз. Албетте бул маҗлис Аллах Таалага жакындата турган, жана күнөөлөрүбүздүн кечиришине себеп боло турган иншалла маҗлистерден болушун Аллахтан сурап үмүт кылабыз. Бүгүнкү ала турган темабыз мусулман адам үчүн эң баягы коркунучтуу болгон темалардын эң башында турган тема бул мусулмандын ширкке түшүп калуусунан коркуу туурасында келген темада. Себеби Аллах Таала эң биринчи буйруган буйрук бул Аллахтын жалгыз өзүнө сыйынуу, тавхид да, Аллах Тааланын ибадаттан жалгыздоо. Ал эми Аллах Таала эң биринчи кайтарган жана Аллахтын астында эң чоң кылынган күнү бул ширк да. Ошондуктан мусулман адам ушул ширкке түшүп калышынан аябай сактаныш керек. Ал мейли чоң ширк болушу мүмкүн, мейли ал кичинекей ширк болгон болсун, айырмасы жок да. Себеби азыр биз алхамдулилла ден соолугубуз ордунда, ден соолугубуз өзүнүн ордунда, акылыбыз өзүнүн ордунда. Алхамдулилла Аллах Таалага шерик кошпой, тавхидтин үстүндө, сүннөттүн үстүндө, алхамдулилла ибадат кылып, жашнакай жакшы абалда жүрөбүз да. Бирок келечекте кандай болорун эч ким билбейт да, Аллахтан башкачы. Сенин келечекте тагдырыңа эмне жазылганын эч ким билбейт, Аллахтан башка. Сен азыр жакшы саламатта жүрөсүң, бирок келечекте сен Аллах сактасын, кандай бир башыңа фитналар келип, ошол фитналарга сабыр кыла албай, чоң күнөөлөргө түшүп, анын натыйжасында бидаттарга түшүп, анын натыйжасында ширк же болбосо куфур сөздөрдү айтып, же куфур иштерди кылып, динден чыкпайт деп эч ким кепилдик бере албайт да. Эч ким кепилдик бере албайт. Аллах Таала Куранда өзүңөргө өзүңөр таския бербегиле дейт. Мен баланча китепти окугам, же баланча университетти бүтүргөм ислами, же болбосо баланча алымда баланча жыл окугам, мен алхамдулилла тавхидти аябай жакшы билемин. Менин ширкке түшүп калышым, же бидатка түшүп калышым бул акылга сыйбаган нерсе бул деп, же болбосо менин күнөөлөргө түшүп калышым бул мүмкүн эмес, бул элестеши мүмкүн эмес деп. Жок, андай эмес урматтуулган. Биз алсызбыз. Аллах Таала Куранда холикал инсаны даифа дейт. Адам алсыз жаратылган дейт да. Сен азыр ыйманың жакшы абалда туруп, тавхидиң, илимиң бир жакшы абалда турганы менен, эртең 1 жылдан кийин, 2 жылдан кийин сенин ыйманың билесиңер, ыйман жакшы амалдар менен көтөрүлүп, ахли сүннада жаман күнөө иштери менен түшүп турат да. Биз болсо жумасына 1 жолу жолуккан үчүн кээ бирөөлөргө оор болуп атат. Субханалла. Сенин өмүрүңдүн бардыгы илим талап кылуу менен болуш керек, урматтуулган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүрү кандай болгон? Сахабалардын өмүрлөрү кандай болгон? Абу Ханифа рахимахулла, Имам Маликтин, Имам Шафийдин, Имам Ахмадтын, Бухари, Муслим, Абу Дауд, Тирмизи жана башка ахли сүнна имамдардын өмүрлөрү кандай болгон? Алардын өмүрлөрүнүн көпчүлүгү уйку менен, же болбосо базарда иш жүргүзүү менен, же болбосо башка нерселер менен эмес. Көбү ибадаттан дагы эмнени өтүргөн алар? Илим талап кылыш менен өткөргөн. Алар ошол илимге өмүрүн бардыгын арнаган себептен мына ушундай деңгээлге жетишкен да. Себеби ибадатчыл адам бар, жана аалым адам бар да. Ал эми ибадатчыл адам ошол ибадатчыл даражага канча жетет? Көп ибадат кылышы менен жетет, тура отура эмеспи? Ал эми аалым адам ошол аалымдык даражага көп ибадат кылыштык менен жетеби же көп илим талап кылыштык менен жетеби? Илим талап кылыштык менен жетет да. Ал эми аалым менен ибадатчыл адамдын айырмасын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмне дейт? Туура эмне ай менен жылдыз окшойт дейт да. Жылдызды
ибадатчыл адам коштурган, ал эми айды аалым адам коштурган да. Караңыздар. Себеби Абдулла Масуд риwayat хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Bir адам дейт, ушундай бир жаннаттын амалдарын, жаннат ээлеринин амалдарын кылып жүрөт дагы, ага өлүрүнө жакын калганда, тактап айтканда, жаннатка кирерине жакын калганда, анын тадырына жазылган тадыры жетет дагы, тозок ээлеринин амалын кылып, ал ошол нерсе менен тозокко кирип кетет дейт. Карагыла. Аллах сактасын. Азыр жакшы амалдардын үстүндө жүрөбүз, алхамдулилlah, Аллах тааланын тафиқи менен. Бирок келечекте кандай амал үстүндө болобуз, бир гана Аллах билет да. Ошондуктан я муқаллибал кулуб, саббит қалби ала диник. О, жүрөктөрдү бекемдөөчү зат, менин жүрөгүмдү өзүңдүн диниңе бекемдегин деп ар дайым саждада болобу, жана башка абалдарда болобу Аллахка дуа кылыш керек. Бул Бухариде келет 3208 номерде. Ширкке түшүп калган коркунучтуу аябай чоң. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Саубан радиллаху анху хадисте мынтип айтат. Менин үммөтүмөн бир топ адамдар мушриктерге жолугуп, ошол мушриктер менен мушрик болуп кетмейинче кыямат күнү болбойт дейт да. Караңыздар. Менин үммөтүмөн бир топ адамдар мушриктерге ээрчип, мушриктер сыйынган нерсеге сыйынып мушрик болуп кетмейинче кыямат күнү болбойт дейт да. Субханалла, караңыздар. Кыямат күнүнүн болорунун астында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын үммөтүнүн бир топ адамдар мушриктер кылган нерсени кылып, ширк кылып, мушриктердин абалына түшүп калат экен да. Анан кыямат күнү болот экен да. Ошон үчүн эмне кылыш керекпиз? Биз ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам хадисинде келгендей, ошол жамааттардан болуп калбаш үчүн таухидти абдан мыкты деңгээлде үйрөнүп, жана ширктердин баардыгын жашап үйрөнүш керек. Эмне үчүн? Ошол ширкке түшүп калып, ушул хадистеги адамдардай болуп калбаш үчүн да. Ал эми кимде ким ширкке түшүп турган болсо, анын абалы аябай оор экенин баардыгыбыз билебиз да. Баардыгыбыз билебиз. Бул хадис Тирмизиде келет 2219 номерде хадисте Албани сах деген. Мурун өткөн сахабалар, табииндер ушул ширкке түшүп калыштан, же болбосо нифактыкка, эки жүздүүлүккө түшүп калыштан, же болбосо рияга түшүп калыштан аябай корккон да. Аябай корккон. Мисалы, сахабаларга келе турган болгон болсок, баарыңыздар билесиздер, Омар ибн Хаттаб пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн сырын айткан Хузайфа аттуу сахаба келип, "О Хузайфа, мен сенден суранамын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям атаган мунафиктердин арасында менин атым барбы же жокпу?" деп сурайт. Ошондо Хузайфа Омар ибн Хаттабга "Сен алардан эмессиң" деп айтат дагы, "Болду, мындан кийин эч кимге кабар бербейм ал туурасында" дейт да. Бирок Омарга айтат, "Сен алардан эмессиң" дейт да. Жада калса мусулмандардын экинчи халифасы болгон Омар ибн Хаттаб өзүнөн ушу эки жүздүктөн корккон да, субханалла. Эгер Омар ибн Хаттаб корко турган болгон болсо, анда биз кандай деп ойлойсуздар? Ибн Аби Мулайка деген имам алым айтат, "Адракту саласина мин асхабин наби саллаллаху алейхи ва саллям куллухум яхафу нифак ала нафсиhi." Мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын 30га жакын сахабасына жолуктум дейт да. Ошол сахабалар дейт өздөрүнүн эки жүздүү экенинен коркушат эле дейт да. Эки жүздүүлөрдөн бүйжө андан эмеспи? Мына ошол нерседен коркот эле дейт агастар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам сахабалары ширктин орду исламды аябай чоң экенин, жана эки жүздүүлүктүн орду исламды аябай чоң экенин, жана рияга мусулмандар түшүп калышты аябай чоң экендигин алар аябай жакшы билгендиктен мына ушинтип коркуп отурат да аларчы. Биз болсо ширктин кандай экенин жакшы билбейбиз. Жана эки жүздүүлүктүн кандай деңгээлде экенин жакшы билбейбиз. Жана рияга дагы кандай учурларда кантип түшүп каларын дагы жакшы билбейбиз. Мына ошол сабаттуулугу себебинен мына ушундай абалда жүрөбүз да. Субханалла. Алла таала баарыбызды бекемдеген болгон болсун.
Себеби ширкке түшүп кала турган болгон болсо, билесиздер, ширк ушундай күнөө Аллах Таала ширкти эч качан кечирбейт. Себеби Аллах Таала Ниса сүрөсүнүн 116-аятында мынтип айтат: «Инналлаха ла яғфиру юшрака бихи ва яғфиру ма дуна залика лиман яша» дейт. Аллах Таала өзүнө ширк кошкон пендесин эч качан кечирбейт дейт. Ал эми андан башка күнөөлөр менен жолуга турган болгон болсо, Аллах Таала каалаган пендесин кечирет. А бирок ширк менен жолуга турган болгон болсо, ким Аллах Таала ал пендесин эч качан кечирбейт да. Ал эми Аллах Таала кечирбей турган күнөө болгондон кийин анда мусулман коркуш керек анда. Сен бул дүйнөдө Раббың менен мамилеңди оңдоп ал да. Раббың менен мамилеңди оңдоп, Раббың эмне нерсеге сени буйруган болгон болсо, ошол нерсени аткарып, эмне нерседен кайтарган болгон болсо, ошол нерседен кайтып, Раббың эмне нерсени сүйгөн болгон болсо, жакшы көргөн болгон болсо, ошол нерсени сен да жакшы көрүп, Раббың эмне нерселерди жаман көрүп, жек көрө турган болгон болсо, сен да аларды жаман көрүп, жек көрүшүң керек, урматтуу мусулман тууганым. Себеби сен Аллах Тааланы сүйөм дейсиңби? Сен Аллах Тааланы чыныгы сүйө турган болгон болсоң, Аллахтын сүйгөн нерсесин сүйүшүң керек. Сен Аллах Тааланы чыныгы сүйө турган болгон болсоң, Аллах Тааланын жек көргөн нерсесин жек көрүшүң керек. Бирок сен Аллах Тааланын сүйөм деп айтасың дагы, бирок Аллах Тааланын жек көргөн эң чоң кайтарган ширкти жакшы көрүп, ошо ширктин үстүндө жүрө турган болгон болсоң, же ширк кылып мазарларга бара турган болгон болсоң, баланча валинин же баланча шейхтин мазарына барып келейин, же болбосо баланча кабырга барып мал сое турган болгон болсоң, курбандык чала турган болгон болсоң, дуа кыла турган болгон болсоң, баланча талга барып жип байлай турган болгон болсоң, чүпүрөк байлай турган болгон болсоң, баланча үңкүргө же баланча жерге барып Олиянын же баланча ата деп ошого барып Аллахтан башка адамга мага бактылуулукту бер, мага рызкы берген, же болбосо менин балама шифа берген деп дуа кыла турган болгон болсоң, көз мончок тагына турган болгон болсоң, сенин айтып аткан алдагы тилиң менен айтып аткан Аллахты сүйөм деген сөзүңдү сенин өз колуң менен бузуп атасың да. Сен Аллахты сүйөм, мен мусулманмын дейсиң дагы, бирок Аллах Таала кечирбей турган эң жек көргөн ширкти кылып атасың да. Кантип болсун бул? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кезинде Халид бин Валидти жана Алини жана башка сахабаларды ошол адамдар сыйнап турган талдарга, таштарга жөнөтүп ошолорду эмне алдырган аларды. Урматтуу тууганым, Абдулла Масуд айтат: "Кала наби саллаллаху алейхи ва саллям мен мата ва яду мин дунилла ниддан дахала нара" дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул хадисте кимде ким Аллахтан башкага дуа кылган абалда өлө турган болгон болсо, ал тозокко кирет дейт. Тозокко кирет дейт. Субханалла, биз алхамдулилла Кыргызстан өзү көпчүлүгү алхамдулилла мусулман элбиз. Бирок кээ бир сабатсыз, динден төмөн, тактап айтканда бир динди үйрөнбөгөн адамдар бар. Эми алар биздин жакын эле адамдар, биз аларды жакшы көрөбүз. Биздин бир тууганыбыз. Бирок кээде билбестиктен, жахил себебинен, сабатсыз себебинен кээ бир нерсеге түшүп калышы мүмкүн да. Ошолорго жакшы бир адеп менен, жакшы аларды кейитпей, исламдын негизинде, сүннөттүн негизинде бир жакшы сөздөр менен аларды туура жолго баштап, ширк экенин баяндап, тавхид деген ушундай болорун баяндап, аларга жеткирип коюш керек, урматтуу туугандар. Кээ бир адамдар 60 жыл намаз окушу мүмкүн, 50 жыл, 70 жыл намаз окушу мүмкүн, бирок намазында же болбосо намазынан кийин дуа кылганда Аллахтан башкаларга дуа кылышы мүмкүн. Караңыздар, бул эмне бул? Аллахтан башка дуа кыла турган болгон болсо, Аллахтан башка колдойт дей турган болсо, Аллахтан башкага жанатип, Аллахтан корккондой корко турган болгон болсо, албетте бул деген чоң маселе да бул деген. Ошон үчүн биз, урматтуу туугандар, өзүбүз ушул маселелерди абдан жакшылап үйрөнүш керек да. Ошон үчүн кимде ким пайгамбар, Абдулла Масудтун хадисинде пайгамбар айтып атат, кимде ким Аллах Таалага жолукканда Аллахтан башка дуа кылып өлө турган болгон болсо, ал тозок кирет дейт да.
Ошон үчүн сен намаз окушуң мүмкүн 60 жыл, 60 жыл орозо кармашың мүмкүн, 60 жыл зекет беришиң мүмкүн, 1-2 жолу ажыга барышың мүмкүн. Бирок деген сен ушул ширк маселесин, тавхид маселесин жакшы билбегениң себептен ширкке түшүп Аллахтан башка дуа кылган абалда өлө турган болгон болсоң, сенин 60 жылдык намазың, 60 жылдык орозоң, 60 жылдык зекеттин эч кандай пайдасы жок Аллахтын алдында, кабыл эмес. Себеби ибадаттын кабыл болушу үчүн 2 шарт бар, туурабы? Биринчиден мусулман болуш керек, мусулман тавхид ээси, ыхлас ээси болуш керек, туурабы? Экинчиси, ошол кылган ибадаты сүннөттүн негизинде болуш керек да. Сүннөттүн негизинде болуш керек. Эмне үчүн биз ла илаха иллаллах деп айтабыз? Ла илаха деген, бул деген Аллахтан башка сыйынып жаткан кудайлардын баарын, жалган кудайлардын баарын жокко чыгарып, аларды кайтарып, ал мейли жандуу нерсе болобу, жансыз нерсе болобу, күн болобу, ай болобу, жин болобу, периште болобу, пайгамбар болобу, вали болобу, кабыр ээси болобу, көз мончок болобу, жана башка ар кандай нерселер болбосун, баардыгын кайтарып, иллаллах, жалгыз гана Аллахка сыйынамын, Аллахтын өзү гана ибадатка татыктуу деп Аллах Тааланы татыктуу экенин бекемдөө. Мына ушул ла илаха иллаллах келмесинин мааниси ушул. Ал эми ла илаха иллаллах келмесин айтып коюп туруп, Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок деп айтып туруп, бирок Аллахтан башкага дуа кылсаң, Аллахтан башка бирок коргойт деп айтсаң, Аллахтан башканы Аллах көрүп тургандай көрүп турат, Аллах билгендей билет, Аллах кудуретке ээ болгон сыяктуу алар да ошондой күчкө ээ. Жамгыр жаадырат, же болсо сага бактылуулук берет, сага рызкы берет, же Аллах шифа берген сыяктуу шифа берет дегендей бир сөздөр айта турган болгон болсо, же иштерди кыла турган болгон болсо, же ошондой ишенимде боло турган болгон болсо, анда бунун баары ширк да. Эгер ошондой абалда жолуга турган болгон болсо, абал оор, урматтуу туугандар. Ошон үчүн биз урматтуу туугандар, адамдарга өзүбүз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадистерин, аяттарды жакшылап түшүнүп, мына ошолорго жайлап жеткизиш керек. Бул хадис Бухариде келет 4497 номерде. Андан кийин Жабир ибн Абдуллах радияллаху анху айтат: "Сами'ту Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам якул: "Мен лакия Аллаха ла юшрику би шай'ан дахалал джанната ва мен лакия юшрику бихи дахалан нар" дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул хадисте кайсы бир адам Аллах Таалага шерик кошкон абалда жолуга турган болгон болсо, ал тозокко кирет дагы. Ал эми кимде ким Аллах Таалага жолукканда эч нерсени ширк кошпой жолуга турган болгон болсо, ал бейишке, жаннатка кирет дейт. Аллаху акбар. Караңыздар. Сиз жолукканга карайт да, жолуккан абалда. Азыркы абалга эмес, азыркы абалда алхамдулилlah бизчи. Бирок Аллахка жолукканда азыркы жашап аткан адамдар кандай абалда жолугат? Момун болгон абалда жолугабы? Себеби бир адам 50 жыл жашашы мүмкүн. Бир адам 70 жыл, экинчи адам 100 жыл. Андан да аз, андан да көп, ар кандай абалда болушат. Бирок Аллахка эң негизгиси жаны чыгып аткандагы абал менен өлчөнөт да. Жаны чыгып атканда ал мусулман, момун, таква болуп өттү, же болбосо фасык, Аллахка шерик кошкон, мушрик, же ал бузук иштерди, зина кылган, жана башка чоң күнөөлөрдү кылган фасык адам болуп өттү, жана башка арам нерселер кылган бузук адам болуп өттү. Ошол абалы каралат да, урматтуу туугандар. Албетте биз корккон нерсе бул ширк. Ал эми чоң күнөөлөрдү кылган адам, ал Аллах Тааланын калыбынын астында. Кааласа Аллах Таала азаптайт өзүнүн адилеттүүлүгү менен, ал эми кааласа өз ырайым менен, мээрим менен кечирип, аны өзүнүн калыбысында болот да. Бул Муслимде 93 номерде. Субханалла, ширк маселеси туурасында сөз кылып атабыз. Ширктен мусулман адам ширкке түшүп калуудан аябай коркуш керек депчи. Ширк менен биз күрөшө элекпиз, чындыгындачы. Эч кимибиз күрөшпөй элебиз. Бирок ширк менен кимдер күрөшкөн? Адамдардын ширкке түшүп калбаш үчүн, адамдарды ширктен кайтарып, тавхидке чакырып Аллахтын жалгыздыгына, жана бидаттан кайтарып сүннөткө чакырганда кимдер болгон? Алар пайгамбарлар болгон, туурабы? Ошол пайгамбарлардын бири
Ибрахим алейхиссалам. Ибрахим алейхиссалам ушундай семьядан төрөлгөн, атасы эмне болгон? Атасы Аллах Таалага сыймаган да. Атасы мушрик болгон. Атасы өзүнүн коомудагы атасы менен бул жактан күрөшүп, ширкке түшпөш үчүн, ширк кылбаш үчүн жана өзүнүн коому менен да күрөшкөн да. Ибрахим алейхиссалам субханалла өзүнүн коому сыйган путтар бар эле, ошо путтарды барып, алар бир жака кеткенде, жалгыз калганда барып, эч ким жокто, путтарды сындырып балта менен, ошо балтаны башына, мойнуна илип койгон да. Анан тигилер келгенден кийин ким өлтүрдү болот? Сенсиң десе, Ибрахим алейхиссалам өзүнөн сурабайсыңар дейт да. Өзүнөн сурабайсыңар дейт. Силер сыйынып атасыңар, силер кудайыңар дейт. Бул мүмкүн эмес да. Кантип адам өзү сүйлөйт дагы, өзүнүн акылы бар, өзү сүйлөйт дагы, акыл ээси болуп туруп, сүйлөө сифаты болуп туруп, акылы жок жана сүйлөө сифаты болбогон бир нерсеге сыйынып, бул акылга туура келе турган нерсе эмес да. Өзүнөн сурабайсыңар дейт да. Десе, тигилер бири-бирин карап, бул эмне болот дейт да. Кандай бул? Биздин кудайыбыз сүйлөбөйт да дейт да, карала. Десе, Ибрахим алейхиссалам карап койла, сүйлөөсө эмне үчүн сыйынып атасың ага дейт да, карала. Кудай деген ал сүйлөөдө, акылда, күчтүүлүктө, бардык сифаттарда баарынан жогору болуш керек, бийик зат болуш керек. Кантип адам өзүнүн төмөн нерсеге сыйынат? Мисалы, уйга сыйынышы мүмкүн, кабырга сыйынышы мүмкүн, өлгөн адамга сыйынышы мүмкүн, талдарга, таштарга, жана кээ бир адамдар бизнес бар го азыркы учурда. Семеттен жасап, кичинекей бир семеттен жасайт да, гипстен жасайт дагы, анан кара краска менен боеп, ак краска менен боеп, көз мончок жасап коет. Карала, бул бирөөлөрдүн бизнеси. Адамдарды шекке түшүрүш үчүн ошондой бизнес кылат. Аны биздин туугандарыбыз билбестиктен алып алат дагы, ушул нерсе мени колдойт, коргойт, жаманатты сактайт таанып атат. Субханалла. Караңыздар, мынчалык деңгээлге түшпөш керек да. Мына Ибрахим алейхиссалам ошол өмүрү бою ширк менен күрөшүп, ошол киши Аллах Таалага дуа кылып атат да. Алейхиссалам. Эмне деп дуа кылып атат? Ваджнумни ва бани ан набудул аснам дейт да. О Раббым дейт. Мени жана менин балдарымды путтарга сыйынып калыштан сактаган Алла дейт да, карала. Ибрахим алейхиссалам дуа кылып атат да, караңыздар. Сиз күндөрдүн бир күндөрүндө саждада жатып, я Раббым, мени жана менин балдарымды ширктен сактаган, биз менен өзүңөн башка сыйынып жаткан жалган кудайлардын, путтардын арасын асман менен жердей кылын деп дуа кылдыңызбы же кылган жоксузбу? Себеби ушул дуаны кылыш керек, урматтуу туугандар. Себеби эртең биз бул дүйнөдөн өткөндөн кийин, эгер сенин артыңда бир жакшы зурия, урпак, Аллахка шерик кошпогон мусулман, момун балдар калган болсо, мына ошолор сенин артыңан дуа кылат да. Сен кабырыңда жатканда ушул дүйнөдө сенин артыңан дуа кылат. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте эмне дейт? Адам баласынын кылган амалы үзүлөт дагы 3 гана нерсе дейт. Бирөө эмне? Бирөө садакатын жария кылган садакалары да. Токтобой дайыма жетип турган садакалары. Экинчиси илмүн унтафау бихи дейт да. Пайдалуу илим таштап кеткен болгон болсо, китептерди жазган болгон болсо, сабактарды берип кеткен болгон болсо, ошол нерсе артынан барып турат да, согуч. Үчүнчүсү валадун салих ядулаху дейт да. Бир солих бала дейт да. Солих бала, солих деген Аллахка шерик кошпогон, тавхид ээси болгон, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүн бекем кармаган, бидагат кылбаган, мына ошондой бир солих адам болгон болсо, баласы артынан дуа кылса, соо жетип турат да, иншалла. Сенин өтүп кеткенде кабырда жатасың, бирок балаң сажда жатып ал, я Раббым, Раббирхамхума кама раббаяни сагира. О Раббым, алар мени жаш кезимде өз мээримден алган сыяктуу алардын да сен мээримиңе алгын деп дуа кылып аткан болгон болсо, о Раббым, менин атамды кечиргин, күнөөсүн кечиргин, менин атамдын кабыр азабын сактагын, о Раббым, менин атамды тозок отунан сактагын, кыямат күнү эсеп хисабын жеңил кылгын, бейишке жеңил киргизгин деп сенин артыңан дайыма дуа кылган болгон болсо, Аллаху акбар, бул чоң жакшылык эмеспи?
имам Ахмад білесіңдер бе? Ошол имам Ахмад енесіне 5 мал намазында дуа кылган экен да. Енесі емес, жада қалса имам Шафии бар ғой, имам Шафиидин өзүнө эле 40 жыл бойы 5 мал намазында дуа кылган экен да. Имам Шафииге да. Егер имам Шафииге 40 жыл бойы 5 мал намазында дуа кыла турган болгон болсо, анда өзүнүн бул дүйнөгө келишине себепкер болгон, өзүн тарбиялап өстүргөн, ошол даражага себеп болгон энесине кандай дуа кылды деп ойлойсуздар? Караңыздар. Валадун солих яду лаху дейт. Солих бала өзүнө дуа кылып атат дейт. Караңыздар. Аяттын уландысында Ибрахим алейхиссалам Rabbi innahunna adlanna kasiran minan nas. O Rabbim, чындыгында Аллахтан башка, өзүңдөн башка сыйынып жаткан путтар, жалган кудайлар көп деген адамдарды туура жолдон, өзүңдүн туура жолдон адаштырды дейт. Чындыгында шайтан башында туруп мазарларга, кабырларга, арбактарга колдойт, коргойт, жардам берет, шифа берет, бактылуу кылат деп ар кандай бир сулуу сөздөрдү айта берип, ошол кабыр ээлерине баланча уали сенин ортомчу болот, сенин дуаңды Раббыңа жеткирет деп ар кандай бир туура эмес маалыматтарды бере берип көптөгөн адамдарды Аллахтан башкага сыйындырып салган да. Субханалла, сени Раббың ал адам эмес ал. Сени Раббың ортомчу кошо тургандай бир адам эмес ал. Раббың сенин жүрөгүңдөгүнү, нерсеңди өзүңөн жакшы билген зат да. Сенин кайсыл жерде эмне кылып атканың, эмнени ойлонуп атасың, бардыгын көрүп биле турган зат ал. Переводчикке же бирөөнүн ошол өзүңдүн дуаңды Раббыңа жеткире турган бир ортомчуга муктаж эмес ал зат. Урматтуу туугандар, бунун баары Аллах Тааланы туура тааныбастыктын белгиси, илимсиздиктин белгилери да. Андан кийин дагы мусулман адам албетте биз жогоруда айттык, чоң ширктер бар, кичинекей ширктер бар. Мусулман адам чоң ширктен да коркуш керек, түшүп калыштан ага, кичинекей ширкке да түшүп калыштан коркуш керек. Ал эми кичинекей ширкке бир хадис алабыз иншалла. Махмуд ибн Лабид деген сахаба айтат. Анна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям кала, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Инна ахвафу ма ахаф алейкум ширкул асару дейт. Мен силерден корккон нерсенин арасында эң коркунучтуу нерсе ал кичинекей ширк дейт. Караңыздар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бизге эмес, 14 кылым мурун туулган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жанында жашап тарбияланган өзүнүн сахабаларына айтып атат да. Караңыздар. Мен силерге корккон нерселердин эң коркунучтуусу деп сахабаларга айтып атат да. Ошондо сахабалар калу ва ма ширкул асгар я Расулаллах. Ошондо сахабалар о Аллахтын элчиси, кичинекей ширк деген эмне деп сураганда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям рия деп айтты дейт да. Рия деген билесиңер, бирөө көрүш үчүн кылынган иш жана бирөө угуш үчүн айтылган сөз да. Адам кээде бир амал кылат, бирөө көрсүн үчүн да. Же кээде бир сөз сүйлөйт, бирөө угуш үчүн. Ошо угуп, о баланча мындай деп макташ үчүн, же баланча мындай иш кылды деп макташ үчүн мына ошондой амалдарды жана сөздөрдү сүйлөйт да. Хадистин уладысында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Яқулу азза ва жал, Аллах Таала кыямат күнү мына ушундай рия кылган адамдарга мындай деп айтат дейт да. Иза жузия нас би амалихим изхаб иля лазина кунтум тарауна фид дуня. Эртең кыямат күнү адамдар кылган амалдарына соопторду алып, жазасын алып сыйланып атканда дейт кыямат күнү. Аллах Таала мына ушундай рия кылган адамдарга силер дүйнөдө ким көрсү үчүн кылган болсоңор, ошолорго баргыла, жазасын сыйлыгын ошолордон алла деп айтат экен да. Хал таджидуна индахум жаза, силер ошолордун астына барсаңар, ошолор силерге жаза берет бекен, жазаңарды, сыйлыгыңарды, соңарды табасыңарбы деп Алла Таала айтат дейт да. Ошон үчүн кандай гана амал болсун, бирөө көрсүн үчүн кылбаш керек, урматтуу туугандар. Бул хадис Ахмадта келет, 23630 номерде хадисти Албани сах деген.
рия абдан коркунучтуу да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам башка хадистеринде рияга түшүү ушундай коркунучтуу дейт. Туура баягы кумурсканын басуусу кандай билмей турган, кандай жеңил боло турган болгон болсо, рия андан да жеңил дейт да. Рияга да түшүп калышычы. Мисалы ушул жерде отурабыз, бир кумурсканы ушул жерден басып өтүп кетиши астыбыздан эч ким билбейт, сезбейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам адамдын, мусулмандын ошо рияга түшүп калышын андан дагы жеңил дейт да. Караса, андан да коркунучтуу дейт да. Субханалла. Рия адам намазда түшүп калышы мүмкүн, зекет бергенде түшүп калышы мүмкүн, садака бергенде түшүп калышы мүмкүн, ажылык кылганда түшүп калышы мүмкүн. Бизде баягы кээ бирөөлөр чындап эле ажыга барганда, ошо элдер мени ажы деп айтсын деген максатта барып келет да, негизичи. Намаз окуп атканда түшкөн абалдар бар. Мисалы, намаз окуп атканда адам мечке киргенден кийин намазды баштай электе эле уже бирөө көрсүн үчүн рия кылган болгон болсо, бирөө көрсүн, ушуга көрсөтүп коеюн деген максатта баштаган болгон болсо, ал намаз 2 рекет болобу, 4 рекет болобу, канчалык узун болбосун, кыска болбосун, ал намаз кабыл эмес да. Намаздын ортосуна келеби, башына келеби, рия экен билгенден кийин бирден аны үзүп бериш керек да, үзүп кайта баштан башташ керек да. Эгер башынан рия менен келген болсо, аны эме жарабайт да. Мисалы, мечке кирди. Мечке жашынакай эле ниет менен дарат алып киргенден кийин баягы өзүнүн досторун, классташтарын көрүп калды да. Алар да намаз окуйт. Бирок алар менен жолукпаган аябай көп болгон. Эми мусулмандар билесиңер, бири-бирин көп көрбөгөндөн кийин эми адамдарда өзгөрүү болуш керек. Адам өзгөрбөсө кандай болду деген маселелер бар да. Эми 5 жыл көрбөгөн достору, кесиптештерин көрүп калды мечке киргенде. Шайтан келди дагы, мына сенин досторуң отурган экен ошол жерде. 5 жыл ушул досторунду көрө элексиң. 5 жылдан бери сен канча деген илим алдың, канча деген маселелерди көрдүң, окудуң. Эми ушуларга бир намазды бир жаштап үйрөтүп коем, көрсөтүп коем буларга. Сени көрсүн кандай экенин десеп, келсе, ал чындап эле намазга кирип атканда ошондой ниет менен кире турган болгон болсо, анын намазы Аллахтын астында кабыл эмес да. Кайта башынан баштап окуш керек. Бул биринчи абалы. Экинчи абалды намаздын ичинде рия чөт да. Мисалы, намаз окуп аткан кезде жалгыз мечке кирдиң дагы, ихлас менен намазга кирдиң. Намазды Фатиха сүрөсүн окуп бүткөндөн кийин артыңда 20 адам келди дагы, тизилип калды да. Машалла, сен жалгыз болчуң. Азыр артыңда 20 адам турат. Куфтан намазын үйүн чыгара турган намаз. Сен Курандан көптөгөн аяттар жаттаган болушуң мүмкүн, каарке болушуң мүмкүн. Ошол жерде эмне керек? Шайтан келип, сен азыр жалгыз эмессиң. Сен артыңда 20 адам отурат. Бир эме кааркелигиңди көрсөтөм ошол жерден. Десе, Бакарага түшүп кетиши мүмкүн, мактанып. Нисага кирип кетиши мүмкүн. Ар-Рахманга кирип кетиши мүмкүн. Эми кире берсин каалаган сүрөсүнө, бирок рияга түшпөш керек да. Муну сунма деп коет да, баягы бирөө уксун үчүн түшпөш керек эле да. Бирок ал эмне? Бир эми ушунча 10 жылдай окудум эми, Куран жаттадым эми. Ошол жерде көрсөтпөгөндө кайсы жерден көрсөтөм деп түшүп калышы мүмкүн да. Алымдар айтат, ушундай учурда түшүп калганда рияга, сумага түшүп калганда, бирөө көрсүн үчүн, уксун үчүн рияга түшүп калган кезде, ал ошол нерсе менен аяна чейин намаздан чатырам болгон болсо, анын намазы кабыл эмес, кайта башынан окуш керек дейт да. Ал эми намаз окуп атып рияга түшүп, жанатып рияга түшүп калды. Рахманды баштап кетип атат. Кетип аткандан кийин кайта сен эмне кылып атасың? Субханалла, сен бул жерде рия кылып атасың. Сен азыр тигилер көрсүн, тигилер уксун деп Куран окуп атасың, сен рияга түшүп калдың азыр. Ичинен кайта өзүнүн эсине келип, Алла Тааладан кечирим сурап, кайта ниетин жаңыртып, намаздан чыкканча ниетин жаңыртып, биринчи рекет болобу, экинчи рекет болобу, үчүнчү рекет болобу оңгон болгон болсо, ошентип намаздын аянда ихлас менен чатырам болгон болсо, анын намазы иншалла алымдар кабыл дейт да. Башында себеби башында ихлас менен кирген, ортосунда рияга түштү, бирок кайта намаздын аяна чыкпай, ихласын оңдоп, намаздан чыкканда эме менен чыкты? Ихлас менен чыкты да. Бунун намазы кабыл иншалла. Төртүнчүсү
намаздан кейін намаз оқып қойдың сен. Мысалы тахаджудты түнде оқыдың. Достарың менен сапарға шыққансың, ажыға. Мәдинада жүресің, Маккада жүресің. Аяқта жүргенде сен жалғыз оқы дейсің намазды. Сен түнде бір гостиницада жатасың да. Анан түнде тахаджуд оқыдың. Ертесі күні чай отырған кезде достарың, досым кечинде аябай катуу ыйладың, а? Езилип калайын дедим мен сенин ыйлаган үнүңдү угуп. Менде ошол нерсе болбой атат десе, ошондо өзүңдү кармана албай, негизи менде бул нерсе дайым эле болуп турат, мактаныччы. Рияга түшүп, элдер уксун, ошол жерде досторуңа көрсөтүп коеюн деп кыла турган болгон болсоң, анда эмне болду? Алымдар айтат, бул рия качан болуп атат? Ибадаттын башында болуп атабы? Ортосунда болуп атабы? Жок. Ибадаттан бүткөндөн кийин болуп атат да, көрөңөр. Ибадатты качан кылган? Түндө кылган. Ал эртең менен мактанып атат да. Эртең менен мактанып рия түшүп калат. Ушундай учурда абал кандай дейт салымдар? Намазы туура дейт, намазы көбөйт дейт. Бирок ошол мактанганда жараша, рияга түшкөн риясына жараша, чоң кичесине жараша күнөөкөр болот дейт. Көрүңүздөр? Бул 4-нчү абал. 5-нчи абал, сен бир жакшы амал кылдың, машалла, мечит салдың. Же бир илим ээсисиң, же бир жакшы бир мусулмандарга жакшылык кыласың. Сени адамдардын арасында сөз болуп кетти. Асан, машалла, Аллах Таала берекесин берсин, мындай кылып атат деп сени элдер мактап атат. Ошондой учурда элдер мактап аткан болсо, элдин арасында сен тууралуу жакшы сөздөр болуп атат, бирине макташып, сени элдер жакшы көрүп атат кылган ишиң үчүн. Ошентип элдердин арасында сөз болуп атса, кандай болот? Рияга түшкөн болобу десе, эгер ошол адам элдер мактаганда, мактанбай, кайта Аллахтан коркуп, истигфар айтып, ошол нерсендей кыла турган болгон болсо, иншалла бул ошол адамга эрте келген сүйүнүч дейт да. Сүйүнүчтүү кабар дейт да. Ага эрте жеткен, бул дүйнөдө жеткен сүйүнүчтүү кабар дейт. Элдер мактанганда мактанбайт да. Тескерисинче, ушул нерсе менен Аллах Таала бир амалымды кайтара бериштен сактаган болсун деп дуа кылып, истигфар айтып, Аллахтан коркусу, элдер канчалык мактаган сайын анын Аллахтан болгон коркусу, рияга болгон, сумага болгон түшүп калуудан коркусу күчөй берет да. Мына ушундай адамдарды алымдар Аллах Таала тарабынан ага эрте келген сүйүнүчтүү кабар дейт да. Сен момундар жер бетинде Аллахтын көбөлөрү, хадисте келгенде, көбөлөрү. Ошондуктан жакшы амалдар кылыш керек да. Ал эми бул биринчи амалдын түрү. Экинчи амалдын түрү бөлүнө турган амалдар да. Бөлүнө турган амалдар. Мисалы, намазды бөлүш мүмкүн эмес. 4 рекат намазды ал такбир айтып, Аллаху акбар деп киргенден баштап аяна чейин бир эле амал турат, бөлүш мүмкүн эмес. Биякта бөлүнө турган амалдар бар. Мисалы, садака, же зекет. Ушулардыгы башкача түшүшүчү. Мисалы, айтта билесиңер, айтта садака берет, Рамазандан кийин айтта фитр садака кылат, Ошондо же башка мечиттен чыгып келатасың, мечиттин осунда кедейлер, муктаждар сурап калат жардам. Ошол учурда бир 300 сомду берем деп ниет кылып аткансың, чыгып келатканда адамдар көп демады. Бирөөнө 100 сом бердиң, экинчисине 100 сом бердиң, үчүнчүсүнө 100 сом бердиң. Бергенден кийин бирөө арасынан бул машалла жомарт экен, машалла деп неметтеле, же болбосо жаныңда балдар, чогуу жүргөн балдар, машалла сен жомарт турбайсың деп жакшы сөздөрдү айтып өргөн болгон болсо, дагы теги калтада турган дагы бир 100 сомду алып чыгып, мен ошо көрүү максатында 100 сом да берип койсоң да үчөөнө. Алымдар айтат, астындагы ыхлас менен кылынган 300 сомун кабыл болду дагы, кийинки рияга түшүп калган, рия менен берген, жанында достору же жанагы кедейлер көрсүн үчүн берген 300 сому Аллахтын астында кабыл эмес дейт да. Көрөсүзбү? Ошондуктан Аллах Таала бардыгыбызды рияга түшүп калуудан сактасын. Аллах Таала билип билбаган күнөөбүздү кечирип, Аллах Таала өмүрүбүзгө береке берип, илимди сүйгөн, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сүннөтүн бекем карманган, ахиретте иншалла пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде келгендей, жаннатка 70 000 эсепсиз азапсыз кире турган пайгамбарыбыздын үммөттөрүнүн арасынан болушту Алла Таала насип кылган болгон болсун. Баракаллаху фикум.